Мурункудан калган сөз, мурас кылып алган сөз, муштум болуп түйүлсө, музду жарчу балбан сөз. Дагы ошол манас эпосун жакшылап окуп, даярданып, куралып, курчуп, дагы ошол Бишкек шаарына караштуу номер 68-орто мектептен келген топ азыркы учурда финалдык баскычка чейин жетип, кызыктуу таймаш куруу астында турат. Эжеке айтсаңыздар, таймаш алдында сезимдериңиз кандай болуп жатат? Эми албетте сезимдер болот. Утуп калсак, утабызбы, утпайбыз деген ойлор да кетет. Өзүңдү эр ойлосоң, башка бирөөнү шер ойло дейт. Себеби бул жерге келген командалардын бардыгы мыкты даярдыкта келишти. Ошол мыкты даярдыктагы командалар менен таймашыш ар бир топ үчүн өтө оор. Ошол себептен балдар дагы жакшы аракет кылып даярданышты. Эми бул нерсенин бардыгы Кудайдын буйруганы менен болот деп ойлойм да. Чынында чуркаандык эмес, буйругандыкы дейт. Ал эми сиз айтсаңыз, ошол финалдык баскычка чейин жеттиңиздер, жалпы топ кандай даярданды? Жалпы мындай толкундоолор, сезимдер кандай болуп жатат? Мен болсо бул жерде 2 жылдан бери катышып жүрөм. Бирок толкундоолор кайра КТРКга чыккың келе берет экен. Видеого тартылып, өзүңдү башкалардын алдына сүйлөгүң келе берет. Бирок биз даярданганда ар бир күнү кечинде үйдө отуруп алып, сабактарды жазып атканда дагы китептерди окуп отурган болосуң. Бирок даярдык деле жакшы болгон. Чоң рахмат. Чынында ушул бир нече райондук баскыч, облустук баскыч жана ошол республикалык баскычка чейин жетүү, анын ичинде финалга чейин жетүү, бул чынында көп топ, көптөгөн мектеп, көптөгөн райондордун колунан келе бербейт. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Буюрса кызыктуу таймаш куруп, жогорку упайларды аласыздар деген үзгү ой тилектебиз. Сиздерди куттуу студияга узатабыз. Ал эми Бишкек шаарынан келген топтун атаандашы Айтылоо Түп районунан келген топ менен маек курабыз. Эжеке, айтсаңыз, финалдык баскычка чейин жеттиңиздер, ал менен сиздерди куттуктайбыз. Ал эми буюрса финалдык баскычта кандай таймаш көрүп беребиз деп кандай деммен келдиңиздер? Биз атайын бул теле таймашка жеңиш үчүн келдик. Болгон күчүбүздүн бардыгын, болгон билимибиздин бардыгын жыйынтыктап пайдалануу үчүн келдик. Мен ойлойм, эме деп коет го, жеңиштин жемиши таттуу дейби? Ошол таттуу жемишти бир даамдайлы биз дагы. Балдарыбыздын эмгегинин акыбети кайтсын. Жакшы даярдандык, көп убакыт даярдандык, жакшы даярдык менен келдик буюрса. Ооба, чынында ошол финалдык баскычка чейинки жетүү канча деген убакыт, эмне деген процесстер, канча деген мээнет кетти. Ал эми ошол мээнеттин бардыгын таймашта көрсөтө алабыз деп ойлойсуздарбы? Ооба, албетте көрсөтө алабыз деп ойлойм. Анткени себеби биз канча аракет кылдык, канча мээнет тарттык, иштегенге жарасын иштейсиң дегендей аябагандай өзүбүздүн жемибизди алдырбай, жакшы бул таймашта катышып байгелүү орундорго ээ болобуз деген үмүттөмүн. Чоң рахмат. Чынында биз дагы өзүбүздүн атыбыздан ийгилик каалап, сиздерди куттуу студияга узатабыз. Ал эми Бишкек шаары жана Түп районунун атын коргоп келген топтордун атаандашы Айтылуу, Ала Бука районунун атын коргоп, бүгүнкү финалдык баскычка чейин жетип отурган топ менен маек курабыз. Эжеке, айтсаңыздар, бир нече жылдан бери топтор даярдап келесиздер, сиздерди тааныйбыз. Ал эми бул топ менен буюрса кандай жыйынтык көрсөтө алам деп ойлойсуздар? Албетте жакшы жыйынтык көрсөтөбүз деген ойдобуз. Булар быйыл биринчи жолу катышып атышат. Тилектери, ниеттери жакшы оюн куруп берет деген үмүттөмүн. Ал эми сиз айтсаңыз, ошол көбүнчө манас эпосун окугандары жакшы, суроолорго жакшы даярданып, ал эми таймашка чыкканда эмоция калтырып коюшат да. Жалпы ушул тарабынан даярдыктары өттүбү? Ооба, биз негизи даярданып жакшылап окуп, даярданып катуу болгон, даярданып келгенбиз. Жана бул жака келгенде сахнанын сүрү башкача болот экен. Сүрдөнүп, жооп беришке аракет кылдык. Эми финалдан өтүп, буюрса чоң ийгиликтерге жетебиз деген ойдомун. Ооба, чынында бир гана сиздер жаш болгонуңуздар менен бирок сахнанын сүрүнөн коркпой, кызыктуу таймаш куруп жүрөсүздөр. Ал эми бул учурда дагы финалдык баскычка чейин жетип, кызыктуу таймаш куруп, жогорку упайларды алууңуздарга тилектешпиз. Сиздерге ийгилик каалап, куттуу студияга узатабыз.
Асмандан жамгыр болуп төгүлдүк биз, ааламга ак калпакчан көрүндүк биз. Чөп болдук жер тандабай өсө берген, булуттай аалам кездик, сөгүлдүк биз. Маркасын издеген марал, боор эзип боздогон каймал, Манастан айрылып кыргыз, тагдырга көз салат жал-жал деп. Акын Мамбет Мамбетакун жазгандай, чыны менен кандай гана мамлекеттин башынан өткөн оор тагдырларда Кыргыздын карманары жалгыз гана Айкөл Манастын улуу касиети жана руху болгон. Так ошондой улуу дүйнө менен, жалындуу жаштар менен Манастан интеллектуалдык телетаймашы улуттук 1-каналда. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарк жөнүндө Манас үчилтигин ар тараптан изилдөө жана жайылтуу боюнча чыгарган жарлыгын, ошону менен катар улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жолу жарлыгын ишке ашыруу максатында Манастан интеллектуалдык телетаймашы өзүнүн 15-айланпасынын финалдык баскычын бүгүн сиздерге сунуштайт. Таймашыбызга ар тараптан колдоо көрсөткөн биздин өнөктөштөрүбүз жана демөөрчүлөрүбүз Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Жаштар саясаты министрлигине, эл агартуу министрлигине, Кыргыз улуттук Манас театрына жана Манас улуттук академиясына терең ыраазычылык билдиребиз. Тайлар келет жарышкан, чобурлары улам артта калышканда вакындарыбыз жазгандай, чыны менен майда көздүү электердин эченинен эсен соо өтүп, бүгүн финалдык баскычта байгелүү орундар үчүн ат салыша турган топторубуз нагыз кыршылдашкан кыл таймаш куруу максатында куттуу студиябызга келишти. Буларды тааныштыра кетсек, райондук, облустук жана жарым финалдык баскычтан так ушул студиябызга буга чейин дагы бир ирет таймаш көрсөткөн топтор, алардын алгачкысы Жалал Абад облусунун намысын коргоп байгелүү орун үчүн ат салышып аткан Табирчи тобу даярдаган мугалими Дилбар Олжобаев эжебиз. Табирчи тобунун атаандашы Бишкек шаарынан катышып жаткан Мүрөк тобу даярдаган мугалими эл агартуунун отличниги Төркүнбүбү Турусбекова эжебиз. Мүрөк жана Табирчи тобунун атаандашы Түп районунан катышып жаткан Улуу Манас тобу даярдаган мугалими Роза Турусбекова эжебиз. Табирчи, Мүрөк жана Улуу Манас топторунун таймашына сара эсеп сала турган Калыстар тобун тааныштыра кетебиз. Биздин серепчилерибиздин төрагасы, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Манас 1000 алтын медалынын лауреаты, Түрк дүйнөсүнүн манасчысы сыйлыгынын ээси Назаркул Сейдирахманов атабыз. Калыстар тобунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын эл артисти, 124 саат тынымсыз манас айтуу менен бүткүл дүйнөлүк Гиннестин рекорддор китебине катталган элибиздин Сыймыгыр Спайсаков агайыбыз. Калыстар тобунун мүчөсү, Дастанчы коомдук фондунун негиздөөчүсү, Кыргыз Республикасынын эмгек сыйырган артисти, манасчы Самат Көчөрбаев агайыбыз. Элибиздин куту журтубуздун сыймыгы болгон бакандай манасчыларыбызга ийгиликтерди каалайбыз, урматтуу Калыстар тобу. Бүгүн финал тагыраагы байгелүү орундар үчүн ат салышып аткан топтордун алгачкы таймашы, учурдан пайдаланып топтордун дагы бир ирет эсине салгырт кетүүчү жагдай, убакыт чембирдиктерин жана ошондой эле жоопторубузду, анан албетте сырттандар маселесине келгенде дагы биздин талаптарыбыз баштагыдан күчтүүрөөк себеп дегенде сиздер бүгүн байгелүү орун үчүн финалда турганыңыздарды эске салгыбыз келет. Финалга чейин алып келген мугалимдер сиздерге терең таазим этебиз. Финалда дагы жарым финалдагы сыяктуудай чоң сүйүнүч, бакыттын көз жаштары сиздерге насип болсун. Орун алыңыздар, балдар, биз менен таймашыбызды баштайлы. Күлүктү күлүк көрсө төрт аягы тыпырайт, чеченди чечен көрсө ооз умурду кыбырайт дейт элибиз. Так ошонун сыңарындай бүгүн тыпырчылап турган, жүрөк өзгөчө согуп, кандай болуп кетер экен деп байгелер көзүнөн учуп турган нагыз жаш түлөктөрүбүздүн таймашын баштайбыз. Алгачкылардан болуп киришүү бөлүмү менен ураан чакырууну кезек Табирчи тобу сиздерге узатам. Аттыржыттуу абасынан, кыргызымдын кең адырлуу таласынан, айтылуу Нурмолдонун элинен, атак даңктуу алабка жеринен жалындуу ысык салам. Табирчи биздин атыбыз, акылман келет калкыбыз, табарман ойчул акылдуу, чечмелеп берсек атыбыз. Дүйненине дүңгүрөтүп тааныткан, манасым бар түгөнбөгөн, өчпөгөн, урматтайбыз улуу элдин тарыхын, кыргызымдын түбөлүккө чөкпөгөн. Атабыз Манас колдосун, жамандык бизде болбосун, жараткан өзү жар болуп, жеңишке бизди жолдосун. Кыргыз элин бир түйүнгө топтогон Манас, мээрим төккөн күн нуруна окшогон Манас, кылымдарга кыргыз элин колдогон Манас, жаратканын бир биз үчүн жолдогон Манас. Манас, Манас, эр Манас. Мен топ башчысы Бамбузаева Арке жана топ мүчөлөрү Мирзараймов Дастан, Эргешова Нургул. Табирчи тобуна ийгиликтерди каалайбыз, дагы ыраазычылык билдиребиз. Кезек төрдө турган Мүрөк тобу Бишкек шаарынан катышып жаткан. Кезек сиздерде.
Биздин топтун аты Мүрөк. Мүрөк бул тирилтип жандандырган, жашартып күч кубат берген, баалуу суу чыккан булак жана булактан чыккан суу. Ошондуктан топтун атын Мүрөк деп койдук. Далай-далай жылгалардан ашкан суу, Мүрөк суусу ооруларды баскан суу, Байыртадан булагына жуунуп, Манас кошой Бакай атам таткан суу. Ичкен кезде ууртамынан бир жолу, ичкен сайын ичкен келет миң жолу. Тунук таза чалкып турган көгүлтүр, Мүрөк суусу тазалыктын символу. таза суудай акыл менен биргеликте, дүйнөдө арулук жүрөт чогуу. Мүрөк суудай чогулуп, келип калдык. Ат арытып алыстан Мүрөк тобу. Мүрөк тобу шер жүрөктүү биримдикке бекембиз. Манас ата жолун улап өсүп келе жатканбыз. Эл ынтымагы урааныбыз, чындык үчүн күйгөнбүз. Кыргыз журту түбөлүктүү Манас менен биргебиз. Кылымдар баасын берген таразалап, кыла албас эч бир адам кара санат. Кырылбай жер үстүндө жашап келет. Кыргызым Манас рухундан азалап. Манас, Манас, эр Манас. Мен топ башчысы Талантбекова Аруке, топ мүчөлөрү Манапаева Айтолкун, Бозалаева Элейим. Жалаң кыздардан куралган Мүрөк тобуна дагы ийгиликтерди каалайбыз. Кезек Түп районунан келген Ысык көлдүн намысын коргоп катышып жаткан Улуу Манас тобу кезек сиздерде. Көк тиреген ас казообу жерден биз, көк жагыран ар намустун элден биз, Айкөл Манас ыйыктардын ыйыгын аруу сактап барктап дайым келгенбиз. Атам Кыдыр, энем Умай, урпагыбыз кыргыздын, ааламдагы асмандагы эгизибиз жылдыздын, алакан жай айланайын, ак батаңды бере көр, бата күтөт, Бакай ата, Кошой ата, уул кызың. Манас, Манас, ураан айтып алга күчкө толгонбуз, адашпайбыз баратабыз Манас жолун жолдойбуз. Манас улук, Манас ыйык, улуу мурас кыргыздын, ошондуктан топтун атын Улуу Манас койгонбуз. Манас, Манас, жашайсың сен ар бир кыргыз канында, Манас, Манас, жүргөн сүйсүң ар бир кыргыз жанында. Манас, Манас, Манас барда май тарылбай курчуйбуз. Манас, Манас, Манас барсың каным менен жанымда. Биздин топ Улуу Манас, обутум, кыргыз, урааным, Манас, Манас, эр Манас. биздин топ башчысы мен Марат Нурмухаммед, топ мүчөлөрү Аманкулов Айжан, Шакирова Айзирек. Улуу Манас тобуна дагы ийгиликтерди каалайбыз. Ушуну менен биз ураан чакыруу бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө биздин топторго калыстар канчадан упай берди, көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Элибиз өнөрлүү өлбөйт, же болбосо өнөр алды кызыл тил деп айтып келет. Так ошонун сыңарындай Манас эпосунда так ушул өнөргө карата кылган мамиле, өнөрлүүгө болгон Манас табыстын сый сыпаты, өнөргө болгон кадыры канчалык экендигин кадимки романдын ырчы уулунан көрүүгө болот. Өзүңүздөр билгендей, эл башына күн түшүп турган кезде бүтүндөй элди ажалдан аман сактап калган ырчы уулдун өнөрүнө, акындыгына жана Манас табысты түбөлүк таңазалап жүргөн акыл тапкан сөз байлыгына Манас табыс тунуп калат. Ошону менен бүтүндөй бир улут, бир эл өлүмдөн аман калган жайы бар. Дагы ушул сыяктуу кандай кызыктар бүгүн катылган чогуу көрөбүз. Сагынбай Орозбак уулунун вариантынын негизинде түзүлгөн суроолордун алгачкысы табирчи тобу сиздерге. Араник калкынын эң чоң көйгөйү эмнеде болгон? Араник калкынын эң чоң көйгөйү биринчиден алардын элинин көптүгүндө, ал эми экинчиден болсо алар жердеп турган жер Түрк уулунун арасы болуп, бейжинден өтө алыстыкта 6 айлык жолдо жайгашкандыгы айтылат. Тилекке каршы табирчи тобунун жообу туура эмес болуп калды. Көпчүлүк калктын турак жайы жок болгондуктан экономикалык шарты өтө кыйын акыбалда болгон, көпчүлүк журту батирлеп күн көргөнүндө болгон. Кийинки суроо Мүрөк тобу сиздерге. Мунаркан эмне себептен атыланы алат? Мунаркан атыланы алган себеби деген аны деген Айкожо сунуштайт. Мунарканга атыла деген динге киргенин уккандан кийин 7 жилдетин жөнөтүп, 2 ат менен жетелетип атыланы барып 44 жаштагы атыланы Мунарканга алып берет. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо Улуу Манас тобу сиздерге. Атыланын өнөрү кайсы элге ооп кеткен? бул Атыбаны Мунаркан алгандан кийин Атыбанын өнөрү 6 шаар журтунда өнөр болуп кеткен. Алардын ушу күнгө чейин илим инжимиздеги ошондон экен деп айтып кеткен жай бар. Жооп туура азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан табирчи тобу чамдайбыз, урматтуу оюнчулар. Баянды, көк жон, кадакка жайылган 7000 жылкыны кыйтууча эмне үчүн тие качат?
баянды көк жон кадака жайылган 7000 жылкыны кыйтууча тияк ачкандыгынын себеби ал бул кыргыздар байлыгына мактанып көп калыптыр, көпкөн кыргыздын желин чыгарайын деген ой менен жылкы тияк ачкандыгы айтылат. Бул кыйтуучанын кол салышы Аранитти алуу окуясына берилет. Баракелде, азаматсыздар. Керемет жооп. Кийинки суроо Мүрөк сиздерге. Күйүктүн бели эмне себептен мындай аталып калган? Жердеги чырпыктардын бардыгын аскер кылып койгон. Ошондо деген аяр деген аны дуба окуп өртөп салган болот. Өртөп салгандыктан ал жер кийин күйүктүү деп аталып калган болот. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан Улуу Манас тобу сиздерге. Алаш уулу Аскачы шаарынан эмне себептен куулат? Бул мурдараак Ташкент шаарына жортулган Айдарканын алып жетпей, Ташкент шаарынын жанындагы Аскачы шаарынан алып сатат. Бирок кийинчерээк аны калдан чейрең 100 000 ком менен келип, абарды Эртиштин суусунун ар жагы 6 айга чейин сүрүп салган окуясын айтып кетет. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан Табирчи тобу сиздерге. Эсен канга кайсы даражадагы канча адам баш ийген? Эсен канга 90 дууду 100 жаңжуң баш ийгендиги айтылат. Эпостомдочу айтылган жайы бар. Эсен кан деген каны бар. Эсен канга караган 90 дууду 100 жаңжуң деп айтылат. Бул дууду жаңжуң дегендер бул губернатор, вазир дегендерди билдирет. Азаматсыздар, жооп туура. Кийинки суроо кайрадан Мүрөк тобуна. Салар кантип Бейжиңге барып калган? Манас эпосунда салардын келип калышы мындай болуп айтылып кетет. Салар болсо Кытай элинен эмес, бул Дунган элинен болот. Ал сапарлап келип Бейжиңге келип сорондуктун кызматына аралаш болуп 11 жыл туруп калат. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо Улуу Манас тобу сиздерге. Кайда жүрсө да тукуму кулга айланган эл кайсы эл? Бул Шорухандын окуясында айтылып келет. Шорухандын элин динге киргизгенде бир топ калча динге кирбей койот. Ошондо Манас мен буларды кырып сабайын деп ачууланганда, теги Шорухан булардын өмүрүн алып калып, булар деген эми тукум менен кулга айланат, булар кул болсун деп айтып кеткен жайы бар. Жооп туура, азаматсыздар. Кийинки суроо кайрадан Табирчиге. Кочкордогу үкөк эмне себептен мындай аталып калган? Кочкордогу үкөк мындай аталып калганынын себеби мунаркандар болуп тоодогу качкандарды кууп артынан бара жатканда булар артынан барып таппай коюшат. Таппай коюшуп тойго улан жана туусуна чейин чыгышат. Ал жерден таппастан макуланы артка кайталып артка карайлы деп артка бурулуп кайтканда ал жерде Улуу тоонун оюнда, Улуу тоонун боюнда бекинип жатышкан болот. Ал 500 калмак эл болот. 500 калмак элди алар талканып чыгаргандыгы айтылат. Демек бул ошондон улам улуу экен жосу деп, үкөк экен косу деп үкөк атка калган жайы бар. Азаматсыздар, жооп туура. Кийинки суроо кайрадан Мүрөк тобуна. Айылы асманда, эли көктө болгон каарман ким? Айыл асманда эли көктө болгон каарман бул Катыраң аяр. Мунарка менен үрбө келе жатканда Катыраң аяр деп мынтип айтат. Айылым асманда элим көктө бул жерден өтпөй эле койгула дегенде, үрбү чынында эле ошондойбу дегенде, асманды көрсөткөндө үрбү асманды караганда чын эле калыктардын бардыгын көрөт. Ошентип үрбүнүн көзү көрбөй калган болот. Бул деген Катыраң аяр боюнча айтылат. Катыраң аярдын. Азаматсыздар, кийинки суроо Улуу Манас тобуна. Арсы каза тапкан жылга кийин кандай аталып калган? Арсы каза тапкан жылга кийин Арсы атка калган. Бул деген Мунаркан Семизбелдеги Даңсаркытай элинде чаап, өкмүнө караган 30 000 аскер менен 80 000 аскер, Арсы жаңдын 30 000 аскери согушуп, ошондо Арсы жаңдын такат бир абаны качып баратканда, Арсы деген жылгадан Арсыны салгүрөң минген сабагар аттан ырта сайып аметип кеткен жери бар. Азаматсыздар, жооп туура. Кийинки суроо Табирчи тобу сиздерге тест түрүндө экран аркылуу берилет. Көңүл буралы. Кашкарлыкты бузуп, Манаска каршы баштап келген канча адам болгон? А варианты 26, Б варианты 40, В варианты 11. А варианты 26. Азаматсыздар, жооп туура. Кийинки суроо Мүрөк тобу сиздерге дагы тест түрүндө. Үкөгү кишинин башында турган жемиш. А кокак, Б коон, В дарбыз. А кокак. Азаматсыздар, жооп туура. Кийинки суроо Улуу Манас тобуна. Жанадил дөөнү ким жок кылат? А варианты Бакатил, Б варианты Коңуроолубай, В варианты Коңурбай. Б варианты Коңуроолубай. Жооп туура. Азаматсыздар,
Кадырман теле көрүүчүлөр, сиздер Ысык Көл облусунан келген Улуу Манас, Бишкек шаарынан катышып жаткан Мүрөк жана Жалал Абад облусунан келген табирчи топтордун таймашын көрүп жатасыздар. Ушуну менен биз Манас бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө кайсыл тайпа канча упай топтой алды, көңүлүңүздөрдү кайрадан экранга бурабыз. Күн аймаган түндүгүбүз күлдө тепселип калбасын деген жакшы тилек менен кыргыз мамлекеттүүлүгүн эртең боло турган жалындуу жаштарды Манас эпосу менен сугарууга максат кылганбыз. 15 жылдан бери бир канча миллиондогон балдарыбыз биздин таймашыбыздан өнүп өсүп, бүгүн мамлекетибизге кызмат кылып жаткан кез. Ар биринин жүрөгүнө кичинекей болсо дагы Манастын улуу рух гүл азыгынан оозандырып коюу биздин башкы максатыбыз жана милдетибиз. Эл эртең боло турган жалындуу жаштарыбыз кыргызды кыргыз катары сактап келе жаткан улуу тилибизди, Манас эпосу баш болгон баалуулуктарыбызга сугарылса, ал биздин жеңиш жана сыймык. Бүгүн дагы кандай кызыктарга атылгандыгын балдар менен чогуу көрөбүз. Финалдык таймаша экендигин эске салабыз. Келиңиздер балдар. Көне сөздөн сарпаштоо деген сөз түштү. Бул сөздүн чечмелениши, бул атка жыгылбай тургандай кылып байлоо деген түшүндүрөт. Бул ыкманы көбүнчө урууну же тукунду кармаганда же болбосо жарадар болгон аскерди байлап алып кеткенде айтылат. Эпосто мисал келтире турган болсок, Манас жоого аттанганда кыргылчалдын атка жүрө калган окуясында кезишет. 82 жол жүргөндөн кийин аскердин шайы кетип, өлүмгө жакын жеткендерин, жүрө албагандарын ошол сарпаштап алып кеткендиги айтылат. Макалдардан ала койду бөлө кыркан жүнгө жарыбайт. Бул макалдын чечмелениши мисалы бир ишти аткарууда же баштоодо аны көңүл коюп туура жана так аткаруу керек. Эгер ал иш чала аткара турган болсо, анын мындай жакшы майнап чыкпайт, же болбосо жыйынтыгы жакшы болбойт деп түшүнсөк болот. Буга мисал келтирсек, Бул эпостон биз мисал келтирсек, өз командарды айтсак болот. Ал Манаска каршы чыгам деп Манастын кырчооросун улап коет. Улап койгондон кийин ал иши акырына чейин чыкпастан Манастын жеңилип калган жайын биз мисал кылып айтып берсек болот. Бизге Мүрөк тобуна көндөргөн сөздөрдөн жебилге деген сөз келген. Жебилге деген сөз бул болсо аттын үстүнө кооздолуп жабылуучу чач ыбысы. Ошондой эле эпостон мисалга келтирсек, бул деген бай жигиттин тою жапактын чатагында мындайча баяндалат. Манас деген 30 жамбыны Жакыпка тапшырып, калган байгени бай жигиттин өзүнө кайтарат. Ошондо бай жигиттин тою шаң шөкөт менен өтүп, элдин баары тарайт. Ошондо жебилгеси жерге тийип, бай жигит Алтайга көчтү деген жери айтылып кетет. Бизге макала каптардан качагандын кесири жуушаганга тиет деген макала кап келген. Бул макала капты чечмелей кетсем, качаган деген сөз болсо, бул адам корккон, жоопкерчилиги жок адамды айтсак болот. Бул жуушаганга тиет дегени бул жакын адамды өзү менен кошуп, ал башка бир ошол жоопкерчиликтен качып кетүү дегенди түшүндүрүп кетет. Бул Манас эпосуна мисалга келтирсем, бул качаганга кесири жуушанга тиет дегенди бул Алоке болсо, Манас болсо Шорукка карата жортулга кеткени айтсак болот. Алоке болсо буну Манас жоктугун пайдаланып, өзүнүн элин кошо, өзүнө азап тарттырып, өзүн кошо башка жакка алып кетет. Ошондо Коңтөрө келип, баласы Коңтөрө болсо, Дуңша Бейжиңден келип мындай деп айтат: сен эмне үчүн качып кеттиң, жемеге салып, ошондо атасын жемелейт. Бул ошол жанында жүргөн адамга, башка адамдын көйгөйү жанында жүргөн адамга тез таасирин тийгизет деп түшүнөбүз. Жөн эле жүргөн адамга. Бизге көне сөздөрдөн баар деген сөзү келген. Баар бул эрте жаз деген түшүндүрөт. Окуядан мисал келтире кетсек, Жакыптын уулу Манас төрөлүшүндө Жакып үйгө келип, чыйырдынын колундагы баланы колго алып, баланын келбетине ынанып, ичинен сүйүнөт дагы, эрте жазда баарда той берейин деп ойлонуп койгон жайы бар. Бизде макал каптардан бөрү атар уулду бөркүнөн таан дейт. Муну биз мындай чечимледик. Бөрү деген бул аябаганда жырткыч, мыкты жаныбар. Мындайга көптөгөн баатыр бар сагына сүрөттөлөт. Бөрүнү бул атуу оңой олтоң иш эмес экен билет. Бөрү атар уулду бөркүнөн таан деген анын турпатынан, айбатынан тааны билинет деген сөз да бул дегенчи. Мисалы боло турган киши бөркүнөн тааны деген башынан тааны, демесинен тааны, айбатынан тааны. Анткени деген болору киши деген өзүнүн турпаты менен эле сүрү берип адамга көрүнүп турат деген түшүндүрөт.
эпосто мисалы келсек, бул Манас атабызды келсек болот. Анткени себеби Манас атабыз Абокеге барган учурда бул Абоке сынчы киши болуп, алыстан карап көрүп, бул деген айбаганда айбаттуу баатыр экен. Коркконунан барып кош колдоп салам бергенден ошондо бул деген бөрү атаруу экенин билинип турат да яктачы. Урматтуу калыстар тобу, өзүңүздөр көргөндөй биздин оюнчуларыбыз макалла каттар менен көндүргөн сөздөрдү албек алына жараша дегендей чечмелеп айтып берип, мисал келтирип беришти. Эгерде кошумча пикир боло турган болсо, микрофонду сиздерге узаталы. Макалдар боюнча бир аз маселелер бар. Ала койлу бөлө кырккан жүнгө жарыбайт деген сөз. Биринчи, бул макалдарды чечмелеп атканда макалдын чыгыш тегин изилдеп алышыбыз керек да. Ала кой деп кандай койду айтабыз? Ала була кой да. Ошондо кандай болуп калат? Өңү кандай болот? Ала деген Ак кара. Туура. Мына ак кара түстүү кой, аралаш. Анан ак жүнүн өзүнчө кыркам дейт, кара жүнүн өзүнчө кыркам дейт да, түшүнүгүндө. Анан эмне болот? Же ак жүнү салмагы жакшы эмес, же кара жүнү салмагы жакшы эмес, ал ортодо убара тартканы канчалык? Түз маанисинен алганда, өтмө маанында бул эмне жөнүндө болуп атат? Элди бөлүп, жарып, ортосуна жик салып, бул жакыным эле деп, бул алысым эле деп, бул тууганым эле деп, элди башкара албайт, андай адам максатына жетпейт деген маанында айтылып атат да. Негизги ой ушунда болчу. Качагандын кесири жуушаганга тиет деген дагы ушул мал жандуу болгондуктан илгерки кыргыздар бүт бардыгын ошондон улам алып атат да. Жуушаган деген сөз отто бүткөндөн кийин мал ошол жегенин сиңирип, жуушап, кепшеп отургандагы абалы жөнүндө айтып атат да. Ошентип тынч эс алып аткан малды сайгактаган, качагандыгы бар. Качаган деген сөз, качкы деген сөз. Качкы деген сөз, качканды жакшы көргөн деген сөз да. Болор болбос нерседен үрккөн деген сөз. Ошол нерсенин ошондой малдын кесири тиги тынч эс алып аткан малга тиет деп атат да. Өтмө маанында негизгиси бул адамдарга сабак болуп айтып атат. Болор болбос нерседен дүрбөй берген, жүрөгүнө дүрбөлөң орноп калган адам бейпил тынч жаткан элди билдирет деген ойда айтылат. Бөрү атар уулду бөркүнөн тааны деп эмне үчүн айтып атат? Эмне үчүн бөркүнөн тааныйт? Анткени колунда бар нерседен кийим кийишкен. Бөрү атып алдыбы, демек бөрүнүн терисинен бөрк кылып киет. Ошондон карап туруп, ал бул бөрү атар уул экен дейт, түз маанисинде. Өтмө маанисинде силер жакындадыңар ал жагынан. Демек, сын сыпатынан, сырткы келбетинен эле адамдын ким экендигин билип алууга болот деген ойлор жатат да. Ал эми сөздөрүңөрдө маселе жок, чечпелегениңер, мисалыңар жакшы. Калыстар тобуна ыраазычылык билдиребиз дагы сыр уржун бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө калыстар биздин оюнчуларга канчадан упай берди? Көңүлүңүздөрдү кайрадан экранга бурабыз. Таймашыбыздын жүрүшүндөгү дагы бир бүйүр кызыткан бөлүм өзүңүздөр күтүп жаткандай сырттандарды сынайбыз бөлүмү. Жалпыңыздар билгендей эпостогу өзөктүү окуялар жана башкы каармандардын негизинде түзүлгөн суроолорго оюнчулар ооба же жок деп гана жооп берет. Жалпысынан убактысы ар бир сырттанга 20 гана көз ирмен берилет. Анын ичинде 10 суроо узатуу биздин шартыбыз. Эгер даяр болсо, биринчи сырттаныбыз табирчиге карата алгачкы 10 сурообузду узатабыз. Күйөнүш шоорукка кызмат кылабы? Жок. Күйөнүш жыгаш тешекке айлантабы? Ооба. Ырдык аяр калкамандын кошунда беле? Жок. Ырдык күйөнүшкө каршы кармашабы? Ооба. Күйөнүштүн тилин чүкүрүк байлайбы? Ооба. Күйөнүш 40 кептерге айланабы? Ооба. Босек кыргыз уругубу? Жок. Аядил кызбы? Жок. Күйөнүш пануска кызмат кылабы? Жок. Күйөнүштүн жаны кара кургушпу? Ооба. Финалдык баскыч өзүңүздөр билгендей ары татаал, бери чоң жоопкерчиликтүү бөлүм. Бардык топтор көздөгөнү башкы байге. Так ошондой сүр, так ошондой дем жана чыңалууга карабастан өзүңүздөр көргөндөй табирчи тобунун сырттана берилген 10 суроону кабыл алып жыйынтыгында 6 деген жакшы пайды топтоду. Кезектөрдөгү мүрөк тобунун сырттанында. Аядил баалуу кездемеби? Жок.
Аядил Акылайдын бир тууганыбы? Ооба. Аядил Акылайдын эжесиби? Жок. Аядил Акылайдын сиңдисиби? Ооба. Аядил Перинин кызыбы? Ооба. Аядил Каникейдин сиңдисиби? Жок. Аядил Каникейдин нөөкөрүбү? Жок. Аядил Шоруктун кызыбы? Ооба. Аядил Шоруктун аялыбы? Жок. Аядил Дүбүрөнүн кызыбы? Жок. Мүрөк тоонун сырттан өзүңүздөр көргөндөй 10 суроону кабыл алып, жыйынтыгында бирөөсүнө гана ката жооп берүү менен эң жогорку 9 пайды топтоду. Азаматсыз кезек так ушундай жүрүш менен Улуу Манас тоонун сырттаны сизде. Аядил Панустун келиниби? Жок. Курдун атасы Дуншабы? Ооба. Дунша чөлбү? Жок. Коңтөрө Дуншага кызмат кылабы? Жок. Алооке Коңтөрөгө кездешеби? Ооба. Алоокенин туягы коңбу? Жок. Коң Алоокенин качканын колдойбу? Ооба. Коң Алоокенин качканын жемелейби? Ооба. Чылабанын шаары Таңшабы? Ооба. Таңшанын уулу Солобобу? Жок. Улуу Манас тоонун сырттаны дагы өзүңүздөр көргөндөй 10 суроону кабыл алды. Жыйынтыгында 4-өсүнө ката жооп берүү менен 6 пай топтой алды. Ушуну менен биз сырттандарды сынайбыз бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Таймашыбыздын чечүүчү дагы бир бөлүмү бул атаандаштардын өз ара суроо бөлүмүндө. Төрдөгү Мүрөк тооуна карата табирчи тоонун суроосуна жалпыбыз курак төрөлү. Кошойдун уулу Аликенин уулуна кайсыл жерлерди энчилеп берет? Энчи кылып. Биздин окуя боюнча, маалыматыбыз боюнча жооп берип кетсек, Кошойдун 2 уулу болгон. Негизинен Кошойдун 2 уулу деген жөөттөрдүн колунан чабып кетет. Ошондуктан окуяда мындай айтылат, Катаган Кошой окуясында Кошойдун 2 уулу болгон. Ал 2 уулу жөөттөрдүн колунан чабып кеткен деп айтат. Ошондуктан кайсы жерлерди энчилеп бергени жөнүндө так маалымат айта албайбыз. Туура жоопту айта кетсем, Кошойдун уулу Аликен кунуна энчилеп берген жерлер булар Үргөнч калаасынын шымал жагын, Аяк Аму дарыясын, Жазира Сакара талаасын берет. Мал жайына деп ысар менен көлөптү берген жайы бар. Бир упай бере алабыз. Улуу Манаска Мүрөк тоонан суроо мындай. Бул шыйпаңыраак неме экен? Шыйпаңдан чычаң чыгат. Ал көтөрүлгөн тууганын шыйрактан алып жыгат деген сөз ким жөнүндө, кимге таандык жана кайсы окуяда айтылат? Эми буну Бакай айтат, анткени себеби шыйпагыраак неме экен дегени бул Шыгайды айткан жери бар. Шыгайдын уубу чычаңыраак чыгар деген Жапакты айтып барат. Жапак деген Манаска опуруп Байжигиттин тоюнда өлтүрмөкчү болот. Бирок ал өзү катылган Манаска катылып кайра өзү ойрондобот. Бул Байжигит менен Жапактын чатагы деген окуяда айтып келет. Жооп жарым жартылай туура. Бул Байжигиттин тоюнда Жапактын чатагына айтылып кетет, бирок аны Бакай айтпайт. Ногойдун иниси Шыгайды көргөн Эсенкандын сынчысы бул сөздү айтат. Упай бир упай бере алабыз. Кеткен Улуу Манас силер суроо бергиле табирчиге. Биздин суроо мындай. Манастын казынасы кайсы жерде жайгашкан? Көрөбүз да. Биздин оюбузча Улуята деп жагышкан деп ойлойбуз. Улуята деп жагышкан. Жок, андай эмес. Монда биздин жообуз мындай. Көкчөгөз Көзкамандар балдарынын Манаска болгон жамандыгын айтып атат. Бул Айган ханга кеткен Манас Айган ханга жортуп ачып кетет. Ошондон кийин Каныкей Чаткалдын оюна Санаш суунун боюна казына салдырып, аны деген ага 7 балбан калчадан алдырып, жана ошондой эле аны 2 жыл ичинде бүтүрөт. Кенендиги 400 кыбач. Анын деген оозун кээ бир адамга көрүнбөгөн деп касида дуа менен окутуп, жобуна кара кой союп, ошонун канын чачып ачтырган айтылып келет. Өзгөчөлүгү. Упай? Упай жок. Урматтуу теле көрүүчүлөр, касиеттүү улуу дүйнөнүн күйөрмандары, сиздер бүгүнкү чыгарылышыбыздан Ысык көл облусунан келген Улуу Манас тоонун жана Бишкек шаарынан катышкан Мүрөк тоонун, ошону менен катарлары менен атаандаш болгон Жалал Абад облусунан келген табирчи топтордун таймашын көрдүңүздөр. Таймаштарыбыз Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарык жөнүндө, Манас үчүн ар тараптан изилдөө жана жайылтуу боюнча, ошону менен катар улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жол жарлыктарын ишке ашыруу максатында уюштурулду. Табирчи Мүрөк жана Улуу Манас топтору канчалык деңгээлде таймаш курду? Жалпы жыйынтыгын булар топтогон упайларды кайрадан Калыстар тобу сиздерден уксак. Табирчи Мүрөк, Улуу Манас тайпалары негизинен абдан жакшы оюнду башташты. Саламдашуусу жигердүү, демдүү. Манас бөлүмүндө алгачкы суроодон табирчи аксап калды, калганында жакшы. Мүрөк тайпасы дагы, Улуу Манас тайпасы дагы кемчиликсиз жооп берди.
сыр куржунда бир аз мүчүлүштүктөр болду. Макалдарды чечмелөөдө 3 тайпада тең ал жөнүндө айтып өттүк. Сырттандарды сынайбызда табирчи 6 упайга, мүрөк 9 упайга, улуу манас тайпасы 6 упайга ээ болду. Сырттандарды сынайбызда өзүңөр көрдүңөр, мүрөк тайпасына берилген суроодо кошойдун балдары жөнүндө маалымат айткан үчүн атаандашы 1 упай берди. Бирок эске салып коюш керек, жана жөөттөргө чабылып кеткен эгиз уулу ал башка уул, ал эми ал экен башка уул экендигин эстен чыгарбаш керек. Биз бирок ошол берген упайын калтырдык атаандашынын. Ал эми мүрөк тайпасынын суроосуна улуу манас тайпасы дээрлик жооп берди. Бирок суроонун ичинде ким айткан деген нерсе бар экен. Ошол себептен улам калыстардын ортосунда да талаш тартыш болду. Атаандашы 1 упай берди, калыстар ага дагы 1 упайды кошуп бердик. Ошону менен жалпы упай табирчи 40 упай, мүрөк 49 упай, улуу манас 47 упайга ээ болдуңар. Калыстар тобуна ийир олтуруп түз кеңешип жалпы жыйынтык чыгарып бергендиги үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кадырман теле көрүүчүлөр, биз сиздер менен ушу менен коштошобуз. Кайрадан кийинки финалдык баскычтан көрүшкөнчө жалпы журт эсен туруңуздар. Көтөрө башты улутташым, кандашым, көкүрөктө улуу намыс кайнасын, ар бир кыргыз аманаты манастын хан тукуму кулга айланып калбасын деген жакшы тилекте бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Улуу дүйнөнүн улуу касиети жалпы журтубузду түбөлүккө колдоп жүрсүн.